11 каналы жаңылтыр улантабыз. Эми Кезек каналдын редакторлук серебинде Британиянын жаңы премьер-министрлүү болушу Европада 2-3 күндөн бери башкы жаңылыктар да калууда. Аларда Европадагы белдүү саясатчы айым Ангела Меркельдин Бишкекке келиши дагы жергиликтүү жаңылыктардын топ башынан кетпей турган чагы. Ушул күндөрү Европадагы айрым басылмалар ошол эле Британиянын жаңы премьер-министри болгон Тереза Мэй менен Ангела Меркельдин окшоштуктарын териштирип жаткан чагы. Кесиптешим Эленора Сагындык кызы теманы улантат. Ооба, учурда Европадагы айрым басылмалар ушул эки айымдын окшоштуктарын абдан баса белгилеп жатышат. Британиянын жаңы премьер-министри Тереза Мэй тууралуу сөз болгондо басылмалар, журналисттер бул Мэй Англиянын Британиянын Ангела Меркели деген салыштырууларды кое берип жатышат. Албетте бул эксперттер тарабынан бир аз сундоого да кабылды. Алардын айтымдарында бул эки айымдын окшоштугу эмес, ириде ушул Европадагы сексизм боюнча көз караштар дагы эле жоюла электигин көрсөтүп жатат деген баага сундоого кабылып жатат. Бирок болбой эле журналисттер бул эки айымдын өмүр жолундагы же болбосо саясий жолундагы тажрыйбасында окшоштуктарды чукуп таап жатышат. Эң негизгиси бул Меркель айымдагы жана Тереза Мэйдагы баласы жок жана өгөйлөрү, жолдоштору жок экендигин айтып чыгышты. Мындан тышкары ошондой эле бул эки айым негизинен эркектер доминанттык кылган саясий системадан суурулуп чыга алышкандыгын белгилеп жатышат. Ошондой эле Меркель жөнүндө сөз болгондо, Тереза Мэй тууралуу сөз болгондо дагы аларга карата ушул орусча айтканда железно, кыргызча темирдей бекем, холодно, муздак том деген эпитеттерди колдонушат. Дагы айта кетүүчү жагдай, ушул эки айымга тең асылуулардын бир аз айырмачылыгы бар, бирок экөөнө тең кебете кечпирине карата сындоолор, тийишүүлөр көп. Мисалы, Тереза Мэйге анын туфлисине карата асылуулар көп болсо, ал эми Ангела Меркельге анын чач жасалгасына карата сындар, кээде шылдыңдар дагы орун алып келет. Баса айтмакчы, Меркельдин соңку кездери имиджин өзгөртө баштаганы дагы бир топ кызыгууларды жаратып жаткан чак экен. Эмнесинде өзгөрүүлөр болуп жатат ошондо? Ооба, буга чейин ушул Меркель чач жасалгасын өзгөрткөндө ал чачын ушу орусча айтканда шлемге окшоштуруп алды. Эми кыргызча бул баш туулга деп которулат экен. Ошондой кылып окшоштуруп алды, анча жарашпады. Мындай чач жасалгасынын формасын кармаш үчүн канчалаган лак керек деген тийишүү сөздөрүн айткан болчу. Бирок Меркель имиджинен жазган жок, бирок белгилей кетүүчү жагдай ушул эксперттердин баамында, имидж жаатында адистердин айтымында Меркель соңку күндөрү өзүнүн имиджинде көбүрөөк өзүнүн айым экенин баса белгилеп, көбүрөөк жумшак түстөгү кийимдерге, костюмдарга, бешманттарга өтүп жаткандыгын айтып жатышат, көрсөтүп далилдеп жатышат. Өзүңүздөр күбө болгондой, кечээ түнү Манас аэропортуна келгенде Меркель айым жакшынакай ак түстөгү бешмант менен келди. Бүгүн болсо мамлекеттик резиденцияда ал кыргызчасы кандай болот билбейм, бирок орусча айтканда бирюзовый жумшак жакшы өңдөгү бешмант менен жүрдү жана анын өзүнө абдан жарашты десем болот. Негизи бул эки саясатчыны салыштыруу эмнеден улам келип чыгып атат? Себеби эмне экен? Ооба, кандай окшоштуктар бар экенин мен башта белгилеп өттүм, бирок бул жерде себебине сүңгүп кире турган болсок, эң негизги ошо окшоштуктарды таап жатышына, салыштырып жатышына негизги себеп бар. Сиздер билгендей, ушу жакында Брексит боюнча Европада чоң сүйлөшүүлөр өтөт. Ал сүйлөшүүлөрдө Британиянын премьер-министри Тереза Мэйге негизги оппонент катары дейиликпи, же сүйлөшүүлөргө негизги Евро биримдик тараптан өкүл катары Ангела Меркель катышаары күтүлүүдө. Буга чейин Меркель бул талкуунун тегерегинде бир аз билдирүүлөрдү жасаган жана дайым чечим ушу Евро биримдикке кирген 27 өлкөнүн лидерлеринин катышуусунда өтөт дегенди баса белгилеп келет. Бирок ошентсе дагы Европада эксперттер мындай чечүүчү ролду Ангела Меркель ойноп калат жана анын пикири абдан бул жерде маанилүү болот деген божомолдорун берип жатышат. Негизгиси айта кетсек дагы Меркель бул Европадагы өз өлкөсүн мынча узак убакытка башкара алган алдыңкы лидерлерден десек болот. Мындан тышкары Германия учурда Европадагы экономикасы өнүккөн эң кубаттуу алдыңкы мамлекеттердин бири. Рахмат айтам. Меркельдин имиджи ошондой эле кечээ жакында жаңы эле шайланган Британиянын жаңы премьер-министри Тереза Мэйдин айланасында баарлаштык. Сөзү улантабыз.